Жаман өлүмгө алып баруучу себептер. Ошол туруксуздук болуунун себептери бар экен. Кыска токтолуп кетейин. Эң биринчиден адамдын бул дүйнөгө толугу менен ушул дүйнөдө гана менин бакытым. Бир келдиң жашоого, сүргүн өзүң кандай кааласаң ошондой сүр деп ушундай түшүнүктөр бар да адам. Дүйнөгө толугу менен берилип кетүү. Ушул дүйнөнүн артынан гана мен бактылуу болом. Дүйнөгө жетпесем бактысыз болом деп адам ушул жакта дүйнөгө кирип жана акыретке болгон камы азайып кетет. Гамы азаят, калоосу азаят. Ушу дүйнөгө башын сайып, ою, гамы дүйнөгө кирип кетет. Мына ошол кезде дагы ушул дагы бирден бир себептери. Андан кийин күнөөгө түшүп кетиши, күнөөлөрдү жасап, күнөөлөр дегенде чоң күнөөлөр. Ошо чоң күнөөлөргө кайдыгер болуп, кош көңүлдүк кылып, тообо кылбаганы. Мына ушул дагы туруксуздукка жана жаман өлүмгө алып баруучу себептер. Чоң күнөөлөр дегенде ошол нерсе менен Алла Таала акыретте азаптайт деген нерселер чоң күнөөлөр болот. Ошого тообо керек. Тообо кылмайынча ал күнөө кечирилбей жүрө берет. Бул акыретке барганда ал менен ошол күнөөнүн деңгээлинде жазаланат дейт. Жана Алла Тааланын айткан, коркуткан аяттары, эскерткен акыреттеги азаптарына бейгапар болуу, Алла Тааланын азаптайт деген сыпаттарынан бейгапар болуу. Араф сүрөсү 99-аятта Алла Таала айтат: "Афа амину макраллахи фала я'ману макраллахи илля ал-каумул хасирун" дейт. Алар дейт Аллах Тааланын айлекелигинен бейгапар, мындай чыкканда токтукта, тынчтыкта жүрө беришти дейт. Аллахтын айлекелигинен бейгапар болгондор бул тек гана куруучу адамдар, бактысыз адамдар гана дейт. Бул деген эмне? Аллах Тааланын азабынан коркуп, бейишинен үмүт кылып, тозогунан коркуп, дайым ушундай абалда жүрүш керек тугандар. Ал эми болсоң 5, болбосоң 15, анан Кудай Таалам кечиримдүү кылам, жүрөк таза болсун, анан тияк бияк дегендер бунун бүт ушул бейгапар, кайдыгерлик, кош көңүлдүү кылгандар. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Ал-му'мин яра дунубаху кааннаху қаид тахта жабал яхафу яқа алейхи." Момун адамдын абалы күнөөлөрүнө ушундай абалда коркот дейт. Ал эмне? Кадимки бир тоонун алдында дейт, тургандай. Ошол тоодон кулап кете тургандай. Тоодон кулап кете турган, тоонун бир кырында тургандай сезет дейт. Бир күнөө кылса, ошол кулап кете тургандай көрөт дейт. Ал эми мунафык адам, кайдыгер адам ал нерсени байкабайт. Ага маани бербейт. Мындай чыкканда мурдунан чымын өтүп кеткендей эле шилтеп коет деп башка бир хадистерде келет. Кайдыгерлик жана ошо жаман өлү шек санап кээ бир нерселерден айрыкча адамдын ошо бул дүйнөдө ооруп жатып калып, төшөк өлүмдө жатып калып, ооруп калган кезде кээде ушул жаны кыйналгандыктан жаман сөздөрдү сүйлөп, Алла Тааланын тагдырына нааразы сөздөрдү айтып, Кудай Тааламга каяша сөздөрдү айтуу, ушунун бардыгы жаман өлүмгө, ыйманын жаман жакка бурууга алып барат. Жана тообону кечиктирүү, жакында кылам, жакында оңолом, мына деп жүрө берүү, бул дагы жаман нерселерге алып барат. Жана ички амал менен сырткы амалдардын айырмасы болушу, мисалы элдердин арасында жашынакай жүрөсүң, анан жалгыз калганда жаман иштер жасайсың. Ошондой эле бидат иштер, кылып жүргөн амалдарың пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал келбей жүргөн. Жана ошол эле бидат иштерди дагы жүрөгүң менен ишенип жүргөнсүң. Жаман өлүмгө алып баруучу жолдор. Эмнелер жаман өлүмгө алып барат? Эмнеге жаман өлүмдү биз эскерип атабыз? Себеби амалдар аягында билинет. Адам жаман өлүм менен өлүп кете турган болсо, ошол кылган амалдары коркунучта, ушул жамандыкта жүргөнүн бир белгиси деп айтылып атат. Ошон үчүн мына алар эмне себептер экен десе, ушулар: кайдыгерлик, боштук, шек саноосу, чоң күнөөлөрдөн тобо кылбай жүрө бериши, уланып, тобону кечиктириши, бир күнөө иш кылып алса, ай, жакында окуйм, анан жакында кылам деп коюп, ички элдерге сыр билдирбеген чоң күнөөлөрдү ичинен жасап жүрүшү, анын сыртынан жакшы адам деп ойлойсуң. Жана бузук иштерди, бузук ойдо жүргөн амалдар менен кылбаса да оюнда жүргөн нерселери, мына ушулар нерселердин баардыгы алып барып, ал адамды Аллах сактасын жаман өлүм менен өлүшкө себеп болот. Жаман өлүм деген сөз эмне мааниси тугандар? Ошол адам келмени айта албайт, акырында барып жанагындай шек санаган сөздөрдү сүйлөшү, Аллах Тааламды каяш айтып, орой сөздөрдү сүйлөшү, Кудай мени эле көрүп калдыңбы деп тагдырга нааразы болуп, кейип кекишип, жалап кылып, кандай ошондойлор бар да, жашоодо бир кыйынчылык келип калган болсо, өйдө төмөндөрдү сөздөрдү сүйлөйт. Анфал сүрөсүнүн 24-аятында Алла Таала айтат: "Ва аламу анналлаха яхулу байнал мар'i ва qalbi ва аннаху илейхи тухшарун." Силер билгиле, Алла Таалам адамды жана жүрөгүн бөлүп салат дейт. Силер ага кайтып баруучусуңар.
Мужахид деген муфассир айтат, адамдын жүрөгү менен өзүн бөлүп салат деген сөз эмне десе, бул деген яхулу байнал мар'i ва акли, адамдын өзүнүн акылын өзү башкара албай бөлүп салат дейт. Акылы башка, сөзү башка, сүйлөгөн сөзү акылына дал келбейт. Хатта ла ядри маясына, не кылып атканын да билбейт, не деп сүйлөп атканын да билбейт. Адам ушул Кудайдын буйруктарына жакшылык менен мамиле кылбай, шүгүр кылбай, жаман нерселерди кылып, тетир иштер жасап баштаганда акылынан айнып калган болот, Аллах сактасын, алжып калган болот. Онун булар эмне? Алла Тааламдын ага оргон жазасы. Жакшылыкка жакшылык менен жооп бербей, ошондой ишти жасаганда Алла Таала анын жүрөгүн бөлүп салат өзүнүн. Бул деген сөз акылын бөлүп салат деген сөз. Эмне кылып атканын, эмне сүйлөп атканын билбейт.